Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehrimdүү, rahimdүү Allah Taala'nın isminden başlayın. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmattуу bizdin Müslüman bir tuğandarыбыз, hurmattуу bizdin көрөрмандар. Facebook жана Instagram баракчабыздагы биздин жалпы катталган биздин bir tuğandarыбыз. Бүгүн адаттагы жумасына bir жолу буюрса, şu ниет кылып атабыз. Долбоор экен, долбоорго дагы жок деген жокпуз, макулдугубузду бердик. Ошол ислам тарыхы боюнча атайын бир долбоор болгондо, ушул долбоор аркылуу Рамазан ичинде мүмкүн болушунча биз тарыхыбызды үйрөнсөк, исламдын тарыхы кандай, биз ойлогондой эле бүт эле бир ислам дегенде эле бир жихад, согуш менен коштолгон бир тарыхпы, же бул тарыхтын чындыгында ошого себепкер болгон нерселер дагы бар да, бирок негизи эле пайгамбарыбыздын исламдын тарыхындагы андан да башка көп жактары барбы? Исламдын башталышындагы пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келгенге чейинки араб коомчулугу, же болбосо пайгамбарыбыз дүйнөгө келгенден пайгамбарлык келгенге чейинки абалы кандай болгон? Андан кийинки Меккенин доору, анан Медина доору деп айтабыз, хижрат болгон көчтөр. Андан кийин ошол Мединадагы алтын бир доор, пайгамбарыбыз көз өткөндөн кийин дагы сахабалардын 4 халифанын доору кандай болгон? Андан кийинки Умавийлердин, Аббасилердин, ошол эле Селчуктардын, же болбосо жана башка Осман халифатынын убагына чейинки эң акыркы мына халифалык доор кандай тарых, эмне өз ичине эмне нерселерди алган, кандай жакшы биз өтө ибрат үлгү ала турган жактары бар, кайсы жактарында балким саясий же болбосо сырткы факторлордун себебинен улам мындай кыйроонго дуушар болгон жактары бар деген сыяктуу болгон токой ар кандай суроолорго мүмкүн болушунча 4 жуманын ичинде ошо ислам тарыхы сабак аркылуу, бул бир илимий сабак, муну бир баян катарында көрбөңүздөр. Ошондуктан мен ойлойм бүгүн тарыхты да билген эл катарында, бир мусулман катарында дагы, эл катарында дагы деги эле ислам динине кызыккан биздин мекендештерге деле чакырып кетебиз. Келиңиздер, мына ошол тарыхыбызга бир сыра кандай болгон экендигин көз чаптырып көрөлү дагы. Анан акыркы буюрса, ошо акыркы сабактарда, бул Рамазандын соңуна болуп калат. Ошол ислам динине өнүп өскөнүнө, ушул абалга келгенине салым кошкон балким кээ бир аалымдардын өмүр баяндары менен буюрса, мына ушул долбоорду жыйынтыктаган болобуз. Андыктан дагы бир жолу Рамазан айыңыздар куттуу болсун, туткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Иншалла мына Рамазан айы башталды. Орозо кармап инсандарыбыз дагы мына кандай гана абал болбосун, ошол абалга шартка жараша дагы биз негизги мойнубуздагы милдет болгон ооз бекитүү, же болбосо ошол эле орозо тутуу деген нерселерден, ибадаттарды эч качан мындай жеңил санап, же болбосо маны аткарбай койбойт экенбиз, аткарышыбыз керек болот. Бул да Кудай Тааланын буйругу. Бирок ошону эң мыкты көрүнүштө, үй шарттарында, карантиндин абалында кантип өткөрүш керек деген нерседе мына ушул сыяктуу долбоорлор аркылуу, илимий сабактар, ар кандай аалым устаздардын баяндары, Куран хатымдар деп коебуз, баштан окуп, жана Куран тажвид эрежелерин үйрөнүү боюнча атайын долбоорлор болуп отурат мына бүгүнкү күндө. Ошонун баарыбыз эле келип эле мына ошол Рамазан айында берекелүү, жакшы өткөрүү мына ошол күндөрүбүздү деген нерсенин ушул аракети болуп эсептелет. Андыктан Бисмиллахиррахманиррахим деп ислам тарыхын баштадык. Исламдын башындагы, исламга чейинки, же болбосо ошол исламдын жаңы баштала элек кезиндеги дүйнөнүн абалы кандай болчу? Деги эле ислам дегенде бир гана пайгамбарыбыздын доорунан башталабы десеңиздер, чындыгында көптөгөн эмелерди айтабыз. Биз адамзаттын тарыхындагы Адам алейхисаламдын жаралышынан баштап ушу ислам деген нерсе бүтүндөй бардык асман диндеринин, Алла Тааланын жиберген диндеринин, пайгамбарлар аркылуу жиберген диндеринин негизги аталышы ислам деп аталат. Ислам деген тынчтык дегени. Мейли ал христиан дини деби, иудаизм деп айтабызбы, баарынын түпкүрүндө негизи ислам деген нерсе бул тынчтыкты самоо деген нерсе, инсандарга тынчтыкты берүүчү. Ошон үчүн Адам атадан башталган, Адам алейхисаламдан баштаган жана пайгамбарыбыз менен жыйынтыкталган ошол тарых.
өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Урматтуу агайын туугандар, келиңиздер. Муну мындай зеригиштүү сабак катарында көрбөңүздөр. Бул сабак аркылуу биз мен дагы ошол сабактардан бир канча китептерди ортодо бир аралыктап, бул эми жумасына жумалык болуп турат, буюрса аны да сиздер карап турасыздар. Кийинки жума ушул күнү ушул саатта болот, 18:30-да. Бирок күндө эртең мисалы үчүн башка бир сабактан болот. Ушул Адеп Пашатынын катталуучуларына да айта турган нерсебиз. Жалпы Facebook аркылуу, Instagram аркылуу жана менин жеке баракчама катталгандар үчүн деле айтып атам. Эртең башка бир сабактан башка бир агай устаз сабак берет. Мисалы үчүн деле фыктан, акыйда илиминен, ошол менен сахабалар баянынан дегендей. Ал эми мына ошол ислам тарыхы боюнча дагы бир канча китептер бар. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны китептери бар. Деги эле бирок чоң мындай тарыхый китептер бар. Аль-Бидая ва Нихая деген китеп бар. Өтө чоң бир томдук китептер. Булардан алынган маалыматтарды колдон келишинче бергенге аракет кылабыз. Бирок менин колумда бүгүн мээрим пайгамбар Мухаммед алейхиссалату вассалам. Ушул китеп, бул дагы өзгөчө жакшы бир китептерден. Мына ошол китепте дагы башында ошол себептерин түшүндүрөт. Эмне себептен исламга биринчиден араб коомчулугу, ошол эле пайгамбарыбыздын жанындагы Меккедеги өзүнүн жакын абалары, туугандары каршы болду. Эмне себептерден улам бул нерселер болду деген сыяктуу маселелерди мен дагы бул жерден сиздермен бөлүшөм иншалла. Андыктан исламдын башындагы дүйнө, биринчиден Европадагы абал кандай болгон десеңиздер, Европада ошол учурда Византия өкүм сүрүп турган. Бирок Византиянын мындай ачканда күчү тайып, алдан тайып калган учуру, ошол Рим империясы өзүнчө бөлүнүп чыгып дегендей ушундай болуп аткан учуру, албетте бул 375-жылдарда башталган болсо, 613 жыл жөнүндө кеп кылып атам мен бүгүнкү күндө. 613 жылдарда ислам дининин жаңы башталышы, ошол учурда Византия бар өкүм сүрүп турган бир канча мамлекеттерде, коомдордо өзүнүн өкүмү, өзүнүн күчүн билдирип турган, ээлөөчүлүк бир эмесин кылып турган. Ошолордун дагы эмеси исламдын пайда болушу менен ошол албетте Византиянын дагы абдан кээде терс таасирлер да тийген. Византия өзү күчүн жоготсо дагы, бирок көптөгөн мамлекеттерде коомдордо мунун күчкө ээ болгон. Коомдор күчтөнүп ошол учурда Европа, мисалы үчүн феодализмге, же болбосо коомдук мындай топтолушуп, коом болуп жашоо бир эмесине өтүшкөн. Ал эми Азиядагы көрүнүш, Азия дегенде бул ошол эле Чыгыш Азиясы, ошол эле Кытай жана башка, мына биздин Орто Азиялар, бул жактарда дагы 3 мамлекет өкүм сүрүп турган экен. Биринчиси Византия, мен айткандай эле, экинчиси Көк Түрк деп айтабыз. Бул деген нерсе ошол түрктөрдүн бир эмеси өкүм сүрүүсү. Анан үчүнчүсү бул дагы Кытай императорлугунун өкүм сүрүп аткан доору болгон. Андан сырткары бул ошол Кытай империясынын негизги ишеним багыты ошол учурда Конфуция. Бул ишеним деп айта албайбыз. Биздин мындайча кандай бир диний болбосо дагы ишеним бар бул Конфуция. Анан конфуцизм, андан кийин таоизм, анан буддизм өкүм сүрүп турган. Араб жарым аралында болсо абал кандай болгон десеңиздер, ошол доорлордо ал биринчиден Византия империясынын таасири болгон. Византия империясынын. Андан кийин экинчиси Сасанилер, бул Иран императорлугунун өкүмү сүрүп, ошол учурда өзүнүн таасирин кадимкидей бир ээлөөчүлүк катарында ошол жакта таасирин тийгизген. Исламга чейинки араб жарым аралындагы абал деги эле кандай абалда болгон десеңиздер, бул дагы болсо биринчиден араб жарым аралында, бул биздин араб жарым аралында чыныгы арабтар жөнүндө кеп кылып атам. Ал эми кийин арабташкан мамлекеттер жөнүндө кеп кылган жерим жок. Мисалы үчүн Түндүк Африкадагы Египет, ошол эле Ливия, Тунис, Алжир, Марокко жана башка мамлекеттер кийин арабташкан мамлекеттер, арабташкан коомдор, ошол эле Сомали жана башкалар, бул кийин арабташкандар. Баш түпкүрүндө араб эмес булар. Ал эми мен арабтар деп атканда максат араб жарым аралындагы Йемен, Саудия мамлекетиндеги ошо бүгүнкү араб жарым аралындагы жайгашкан коомдор, араб коомчулуктары. Биринчиден буларда уруучулук жайылган, өкүм сүргөн, уруучулук абдан күч болгон. Саясий бир өңүттү алган эмес, балким уруучулук бир өңүттү алган бир башкаруу болгон, коом ушундай болгон. Экинчиси, уруулардын арасында согуш көп болгон экен, өзгөчө мындай ошол арабтардын арасында. Ар кандай себептерден улам жер талаш болушу мүмкүн, бийлик талаш болгон. Кээ бир учурларда мындай жөнөкөй эле
турмуштук бир эмелерден улам деле жылдап кылым бою согушкан коомдор, урууларды билебиз. Бул дагы мисалы эң көрүнүктүү мисалы Медина коомчулугуна пайгамбарыбыз барган учурда ал жерде эки Аус жана Хазраш деген эки чоң уруу болгон. Булар кылымдар бою согушуп келген. Эмне себептен жөлөкөй эле бир балдардын урушунан келип чыккан согуш кийин барып кан өч алуу бир эмесине чейин өткөн. Урпактан урпакка уланып турган 10 миңдеген инсандардын бул жерде каза болгондугу айтылат да. Ошондуктан бир гана харам айларында мына ошо араб коомчулугунда согушчул келген, согушкан коомчулуктарда харам айлар деген болгон. Ошол 4 харам ай бар. Ошол харам айларында булар согуш токтотушкан. Мисалы үчүн кайсылар десеңиздер, эгерде жада калса ошол харам айларында согушса дагы аны мындайча айтканда фижар согушу деп айтып коюшкан. Негизи согушка мүмкүн эмес. Негизи ким согушкан болсо аларды жек көрүшкөн, жаман көрүшкөн, өздөрү дагы ыраа көргөн эмес. Исламга чейин деле ошо араб коомчулугунда. Мына ошол харам айлары биринчиден Мухаррам айы, Ражаб деген ай, анан кийин Зул Каада, анан Зул Хиджа деген 4 ай. Ушул 4 айда араб коомчулугу исламга чейин деле өздөрүн согуштан тыйып келген, мынашкана согушпай ошол айларды бир ыйык айлар катарында көрүшкөн. Араб жарым аралынын эң өнүккөн аймагы, ошол учурдагы эң өнүккөн аймак Хижаз деп айтабыз. Хижаз аймагы болгон. Бул дагы болсо кайсы десе Хижаз аймагы, бул дагы Мекке, Медина, ал убакта Ясриб деген болгон, кийин Медина деп аталып калды. Мединеден шаар деген мааниге. Анан үчүнчүсү Таиф. Ушул сыяктуу бир канча жерлер Хижаз аймагы болуп, булар өтө өнүккөн, маданият жактан дагы, соода саттык жактан, экономикалык, саясий жактан ар тараптан өнүккөн бир аймак болгон. Өзүңүздөргө маалым болгондой, араб жарым аралы да көбүрөөк чөлдөн ибарат болгондуктан, ошол жанагындай оазис деп коет, чөлдөрдүн арасында келип туруп, бир жашылданган жерлерде гана отурукташкан элдер бар. Анан чөлдө жашаган өздөрүнүн бедуиндери бар. Ошондой коомдор. Ал эми ошонун ичинде өнүккөн Меккеде, мына тарыхтан акырындап келатабыз да. Меккеде болсо, Меккенин абалы ушундай болгон, ал жерде Кааба болгондугу үчүн Мекке исламга чейин деле Каабанын орду, ыйыктыгы абдан жогору болгон. Ал жерде ошол уруулар, ар бир уруунун өзүнүн бир Буддасы болгон, айкели деп айтабыз. Ошого ар бир уруу өзүнүн айкелин коюп алып, ага курмандык кылышкан, келип сыйынышкан, алыс жерден келсе дагы келип атайын өздөрүнүн Буддасына, өздөрүнүн курмандыгын чалышкан, жана башка ушул сыяктуу туура эмес, Кудай Таала шерк келтире тургандай амалдарды кылган. Албетте бул исламга чейинки көрүнүш. Мекке мынашканда демек ислам демек Кааба исламга чейин деле ошол ыйыктыгын жоготкон эмес экен. Бирок туура эмес жагында. Меккеде болсо экинчиден Укказ деген базар болгон. Базар дегенде биздин Дордой базары эсиңиздерге келбесин. Базар дегенде адамдардын коомдук, социалдык, ошол жерде экономикалык жактан дагы, ошол маданий жактан дагы бири-бири менен карым-катнаш куруп, мамиле, дипломатиялык жактан дагы уруулардын ортосундагы таанышып, эме кыла тургандай бир ар тараптуу максатта колдонулган бир базар катарында, аймак катарында болгон. Бул дагы мындайча бир эле базар эмес, ал жердеги соода саттык, буюм теримдерди жеп иче турган же мал жаныктарды сатып ала турган жер эле эмес. Ошол учурда араб коомчулугу өзгөчө мындай чечендүүлүк менен, акындык менен, ошондой эле төкмөлүк менен ушундай өзгөчөлөнгөн бир калк, эл чындыгында сөзгө абдан маани беришет. Ошондуктан бекеринен Алла Тааланын пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбарыбызга жиберген эң чоң, берген деп айтайынчы, берген эң чоң мужиза деп коет, башкалар алсыз аны аткаруудан болгон деген сөз да. Бул мужиза дегени нерсеси эмне десе эң чоң мужизасы бул Куран деп айткан. Эмнеге дегенде ошол учурдагы эң мыкты арабтардын акындары ошол Укказ деген базарга келип өзүнүн акындык өнөрүн көрсөтүшкөн экен. Ошол өнөрлөрүн сатышкан керек болгон. Ошол жердин байларына, мыкты төбөлдөрүнө, ошол уруунун башчыларына керек болгондо ошол жерде базарларда атайын акындардын жери болчу экен. Ошол жерлерине туруп эле булар мактап киришкен. Ушундай мактаганда баягы куржундагы алтындарын, күмүш акчаларын, дирхам, динарларын аябастан чачкан байлары ушул жерге келип өздөрүн бир реклама кылуу иретинде дагы келип ал жерден таанымал болуп кетишкен экен. Ошондой коомго Куранды пайгамбарыбызга Алла Таалам жиберди. Курандын аятын окуган учурда арабтын акындары калемдерин сындырган дейт да. Мындайча айтканда арабтын акындары кадимгиден таң калган экен да. Кандай керемет сөздөр,
кандай керемет сөз айкалыштар. Биз бүгүн кыргыз болгондугубузда, мисалы мен өзүм үчүн айтып атам, бул нерселерде көбүнчөсү балким арабчаны толук түшүнө бербегенден эме койчу кандай болмок эле деп эме кылып атабыз. Чындыгында Курандын аяттарындагы кереметтер, ал жердеги сөз айкалыштары, ал жердеги маани, синонимдик сөздөрдү колдонгондугу, мисалы үчүн ар бир сөзгө ошол абалга, ошол жан жаныбарга эскерилген болсо айкалыштар, сөздөрдү колдонгондугу чындыгында араб грамматикасын изилдеген жана араб адабиятына өтө мындай айтканда сыккан мыкты инсандарды таң калтырган бир көрүнүш болгон. Мына ошол Указ деген базар өзгөчө мына Меккеде жайгашкан. Бир эле ошол базар эмес, чындыгында эркин пикир алмаша турган маданий жана социалдык жактан мындай айтканда инсандарды байыта турган бир жерлерден бирөөсү болгон экен. Ошол жерде пайгамбарыбыз бул жарык дүйнөгө келген. Ошол Меккеде. Коом катмарында Меккеде ислам тарыхындагы ушул коом катмары кандай десеңиздер, коомдо биринчиден эркин хур деп айтабыз, ахрар инсандар болгон, кул эмес. Экинчиси мавали деп айтабыз. Бул дагы кийин эркин болгон. Мындайча башта кул болчу, кийин өзүн акча берип, бир акчанын каршылыгында өзүн кулчулуктан бошоткон инсандар болгон. Анан үчүнчүсү булар кулдар болгон, кадимкидей эле. Кул өлөчүлүк абдан күчөгөн. Араб коомчулугунда базарлар, ошол Указ базарында кулдар сатылган, мисалы үчүн аларды абдан катуу иштеткен. Ислам дини келип кулчулукту дароо жойгон учурда анда таптакыр баягы аракты да башта келип туруп дароо эле аракты арам кылганда сахабалар кийин айтат го, аракты келип биринчи эле келип арак арам дегениңде анда биз исламды кабыл алмак эмеспиз депчи. Ошон сыңары кулчулукту да дароо эле келди кулчулук жок деп айтып баштаганда анда ислам динин кабыл алуу абдан кыйын болмок. Араб коомчулугунда кабыл алып калган арак шарап ушунчалык канына, ушул салтына сиңип калган. Экинчиси кул өлөчүлүк деген нерсе кадимкидей сиңип калган. Ушунун баарын акырындап келип акыры жойгон ислам дини. Чындыгында бүгүнкү күндө мына ислам дининде карманган инсандарыбыз бизде барбы кул өлөчүлүк десеңиздер, кул өлөчүлүк азыр барбы жашоо турмушта? Жок. Ким кылып атат? Аны чыныгы ыйман келтирген, намаз окуган инсандар кул алып, кулчулук менен алектенип атабы? Жок, андай нерсе жок. Себеби билебиз ал жакшы нерсе эмес экендигин. Дагы бир жагдай бар. Ошондон булар ушундай бир катмар, экинчи бир катмар бөлүнгөн коомдо бул мадани вал бадауи деп айтабыз. Шаардык жана ошол менен биргеликте эле бадави бидуиндер деп айтабыз. Чөлдө жашаган арабтар болуп бөлүнгөн. Исламга чейинки ошол коомчулуктарда маданилер ошол Мекке шаарында, Медина шаарында, Таиф шаарында жашагандар мадани болгон. Булар дагы көбүрөөк соода саттык менен алектенген. Ал эми ошол эле мединалыктар болсо дагы көбүрөөк плантация, курма плантациялар менен, айыл чарбачылык менен эме кылган. Ал эми бидуиндер болсо мал чарбачылык менен, кой, төө жана башка ушул мал чарбачылык менен алектенип ошо күн көргөн инсандар болгон. Мына ушул доор исламга чейинки кыздардын араб коомчулугундагы жат көрүнүштөр кийин ислам дининде бул нерсе арамга тыйылды. Бул деген нерсе эмне болду десеңиздер, кыздарды тирүүлөй көмүү. Кандай бир адамдын акылына сыйбаган нерсе. Кыз бала төрөлө турган болсо, араб коомчулугунда ушундай адат салт болгон, ал кызды алып барып көмүш керек тирүүлөй. Ушул нерселерди чындыгында көп адам акыл ала берген эмес. Бирок ошону аткарышкан, мажбур болгон. Азирет Умар да өзүнүн кызын тирүүлөй көмгөндөн эскерип, ыйлайт, катуу ыйлайт да, ушуну өкүнөм дейт да. Ошол караңгылыктын салтына баш ийгендигибиз депчи, ошол элден бөлүнүп калбайлы деген максатта. Мына ошондой аялдардын укугу тебеленген, таптакыр аял адам катарында көрүлгөн эмес. Бир эркектин балким бир канча аялы боло билген ушундай коом болгон. Бир эле аялдын балким бир канча эркекке жубай болгон чейинде ушундай жат көрүнүштөр да болгон. Жада калса ал жерде аялдардын ушунчалык деңгээлде баягы мисалы үчүн бир дасторконго отургузуу деген маселеси дагы болгон эмес дегендей, абдан мындай чектен чыккан адаттар, салттар, арак, шарап ичип, адам өлтүрүү деген нерсе, байлар колунда барлар, колунда жок, кул жана башка менен адам катарында көрбөстөн аларды өлтүрсө суралган эмес. Мындай ушул сыяктуу жат көрүнүштөр абдан күчөп кеткен араб коомчулугундачы, абдан күчөп, кылмыштуулук абдан күчөгөн. Мындай айтканда билимсиздик, сабатсыздык деген нерсе абдан күч алган доордо, ошол доордо, бул доордо жахилият доору деп айтабыз, караңгылык доору деп айтабыз. Ошо караңгылык доору ар кандай адепсиздер менен коштолгон доордун учурунда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бул жарык дүйнөгө келген. 571-жылы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жарык дүйнөгө келип, ошол келген учурларда ар кандай аламат белгилер менен келген.
Ошол буддалардын баарын сынгандыгы, мисалы үчүн отко сыйынып аткан сасанилердин ошол учурдагы отту, баягы ыйык оту деп айтылып аткан оттор өчүп калгандыгы, пил окуясы, мисалы үчүн Абраханын ошол эмеден келип, Африка жактан келип, Меккени басып алабыз деп келгендеги, андан кийин ошол келген Абраханын келген аскерлерине кайдан жайдан асмандан ташты кармап эме кылган Бабил куштарынын келип болгон окуясы, мындан бардыгы бир пайгамбарыбыздын келген жылына, келе турган жылына ишарат катарында болуп, бир пайгамбар дүйнөнү куткара турган, мээрим катарында жибериле турган, кыяматка чейинки соңку пайгамбардын келишине бир кабардар болчу. Кабар алдын ала болгон кабар. Ошондуктан пайгамбарыбыз болгонго чейинки доор, демек бүгүн ислам тарыхына кыскача карай турган болсок, караңгылык доору, пайгамбар буюрса өтө турган сабактарымды айтып атам. Караңгылык доору жөнүндө кыскача маалымат берип атабыз. Андан кийин пайгамбарыбыздын доору жөнүндө кыска маалымат беребиз. Мекке жана Медина доорундагы болгон окуялар, андан кийин 4 халифанын доору, пайгамбарыбыз көз өткөндөн кийинки доор, андан кийин Умавилер, Аббасилер доору жана Осман халифатынын дооруна келип жыйынтыктайбыз иншалла. Исламга чейинки араб жана саясий ошол араб жарым аралынын көрүнүштөрүн жана жогоруда айткан нерселерди мен эми пункт кылып кыскача баяндап кетсем, урматтуу агайын туугандар. Биринчиси саясий абал. Саясий биримдик болгон эмес уруулардын арасында бөлүнүүчү, урулук бөлүнүүчүлүк болгон. Бүгүнкү күнүбүздөгүдөй биз саясий парламенттик же болбосо президенттик башкаруу деген сыяктуу система таптакыр болгон эмес. Ал жакта ал учурларда уруучулук. Кайсы уруунун чоңу өзүнүн уруусунда өзүнүн мыйзамы, эрежеси бар. Ошол эрежесине ылайык баш ийип жашайт, болду. Ошол эле, ошого баш ийет, ошо менен гана жашайт. Орток биримдикте болгон бир эме болгон эмес, эрежеде болгон эмес. Бир гана биримдикте болгон нерселер ошол харам айларында, 4 айларда, ыйык айлар деп аташканда, ошол айларда согуш болбойт деген гана чечимге келишкен. Орток колдоно турган чоң базарлар болгон. Мына ушул нерселерди гана бирге эме кылышкан. Андан кийин экинчиси бар, ошол уруучулук бийлик өкүм сүргөн эң таасирлүү уруу бул дагы болсо Курайш уруусу болгон. Меккеде шаарга байланышкан чечимдердин бардыгы Дарун Надва деп айтылат, денилген кеңешме биримдигинде чечим кабыл алынгандагы. Бул жерге, бул кеңешмеге 40 жаштан жогору болгон деп айтайын. 40 жаштан жогору болгон инсандар гана кире алган. Эң төбөлдөр, эң мыктылары, эң каймактары кирген уруулардын. Ошолардын чечими ошол Дарун Надвада биргелешип отурган, чечим кабыл ала турган жерде бирге чечилген, чечим кабыл алган чечимдерге булар баш ийишкен иншалла. Экинчи бир жагы бар, дин жана ишеним. Ошол да караңгылык доорундагы дин жана жахилият убагында дин жана ишеним эң жайылган ишеним бул дагы бутпарастык болгон. Жана ар бир уруунун өзүнчө буддасы болгон деп айттык. Өтө аз санда Исавийлик жана Мусавийлик деп айтабыз. Иса пайгамбардын жана Муса алейхисаламдын атынан ээрчигендердин, кармангандардын өкүм сүргөн эмес. Өтө аз санда болсо дагы аларды кармангандар негизгисинен ошол бутпарастык бир эмеси күчөгөн. Араб коомчулугунда, жарым аралында. Андан кийин үчүнчүсү социалдык жана экономикалык жашоо кандай болгон десеңиздер, айттык, мадани жана бадави болуп, шаардык жана чөлдүк деген эмеге менен бөлүнүп жашашкан. Бадави ошол Меккеде болсо жашагандар соода менен болсо, Мединада болсо айыл чарбачылык, жана айткандай чөлдөгүлөр болсо мал чарбачылык жана төө багып жана ошо менен күн көрүшкөн инсандар болгон. Кийинки нерсе, төртүнчүсү тил жана адабият. Кандай десеңиздер, жогоруда айткандай сөзгө маани берген. Ошого пайгамбарыбызда эң чоң мужиз катарында Куран жиберилгендигин жана Куранды алып чыгып Указ базарында дагы өзүнүн акын сахабасы менен айткан учурда кадимкидей аны акындар, ошол доордун акындары ичтеринен кабыл алып ушунчалык керемет айтылган бул жөнөкөй бир адамдын акылынан чыкпайт. Жазганды, окуганды билбеген пайгамбарыбыз мисалы үчүн ошого эме кылынган сөздөр эмес деп таң калышса дагы, бирок сырткы ошол учурдагы мындай көрүнүштөрдөн кабыл алган курунамыз деп айтабыз бүгүнкү күндө. Курунамыздын айынан булар пайгамбарыбызды пайгамбар катарында кабыл алышкан эмес. Аны бир жинди катарында мажнун деп билишкен, сыйкырчы деп билишкен. Айтор бул башты айлантып алды деп биздин деп ушундай инсандардагы терс жака бура баштагандагы ислам дини келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 571-жылы төрөлүп, андан кийин 6 жашында балким энесинен ажыраган, көзү бул дүйнөгө келе элек жатып атасынан ажыраган, жана чоң атасы Абдул-Муталиптин колунда чоңойгон. Кийин ал киши кайтыш болгондон кийин Абу Талиб деген абасынын колунда чоңойгон. Абу Талиб чындыгында пайгамбарыбызга пайгамбарлык келгенге чейин
келгенден кийин дагы коргогон кадимкидей араб ошол коомунан 40 жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Нур тоосунда Хира үңкүрүндө Жабраил периште Алла Тааланын аятын алып келип, биринчи аят Икра деген аятын окуган. Пайгамбарыбыз мен окуганды билбеймин дегенде, окугун деген, оку деген Икра. Оку деген эме алып келип, мен жазганды окуганды билбеймин дегенде катуу кысып, ошол учурда Икра би исми роббикеллези халак. Сени жараткан тарбиячың Алла Тааланын аты менен оку деп окуп, ошол жерден пайгамбар экендигин айткан. Пайгамбарыбыз титиреген, тердеген абалда, чочуган абалда үйүнө келип, дароо биринчи кабарды өзүнүн сүйүктүү жары, албетте пайгамбар 25 жашында Хадича деген ошол Меккенин эң бай аялдарына үйлөнөт. Ал 40 жашта болчу. Хадича энебиз деп айтабыз, албетте энебиз деп айтабыз. Пайгамбарыбыздын сөз буйругуна ылайык, айткан сөздүнө ылайык, пайгамбарыбыздын жубайлары бизге эне болуп калат. Ошол энебиз соода менен алектенген. Пайгамбарыбыз анын соода кербенин көзөмөлдөгөн, пайгамбарлыкка чейин 25 жашында, жаш кезинде кийин Хадича энебизге жагып калып, Хадича энебиз өзү жуучу жиберип, пайгамбарыбызга ошол талапкер экендигин айтып, анан ошого эмне кылган экен, пайгамбарыбыз макулдугун берип, экөө баш кошуп үйлөнгөн, 6 балалуу перзенти болду. Кудайга шүгүр, пайгамбарыбыздын биринчи кабарын алып келген учурда Хадича энебиз эч ойлонбостон туруп кабыл алган. Демек, бул ислам тарыхында мындай ойлоп көргөндө бир өзүнүн жубайынын, өзүнүн күйөөсүнө болгон ушунчалык ишенимдин бекемдигинин биз белгиси катарында кабыл алынат. Ошол пайгамбарыбыз дагы Хадича энебиз менен бактылуу өмүр сүргөн, дайыма ар кандай тараптан колдогон, байлыгынын баардыгын пайгамбарлыгы келгенден 40 жаштан кийин, пайгамбар келгенден кийин ислам дининин жайылышына жумшаган. Ошончо байлыктын баары жок болгон ошол жолдо көз өткөн кезде, Хадича энебиз бул дүйнө менен кошо чыккан кезде жанында эч кандай байлык кылган эмес негизи. Ошол Мекке калкынын дагы исламга каршы болгон ошол учурда себептери болгон. Албетте баардыгы эле эмес. Анын жанында жаш балдардан Азирети Али, досторунан Азирети Умар сыяктуу инсандар пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын дароо кабыл алган. Анын жанында да бир канча Абу Зар аль-Гифари сыяктуу жана башка сахабалардын көпчүлүгү пайгамбарыбыздын Мекке доорунда, Мекке жашаган ошол учурда көпчүлүк меккеликтер кабыл албай аткан учурунда кабыл алып ислам динин. Андан кийин жашыруун башканда аяттар түшүп, пайгамбарыбыз ошол жанында сахабаларынын өмүрүнө коркунуч туулуп калбасын деген максатта Аркамдын үйүндө ошол аяттарды, дайыма түшкөн аяттарды бөлүшүп, сахабаларына окуп айтып берип турган. Мекке калкынын ошо ислам динине каршы, пайгамбарыбыздын ислам динин кабыл албашынын себептеринен биринчи себеби экономикалык байлык абдан жогору болгон. Бул жерден ошол китепте, могу китепте келет. Китепте өнүп келет, карасаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамы журтка пайгамбарлыгын жарыялагандан кийин меккеликтердин ага караманча каршы чыгуусунун себебинин жеткиликтүү түшүнүү үчүн пайгамбарлыктан мурунку абалды жакшылап көз алдыга тартуу зарыл дептир. Анткени алардын пайгамбарлык келгенге чейинки мамилеси менен келгенден кийинки мамилесинин ортосунда асман менен жерде айырма бар болгон. Негизинде пайгамбарлык келгенге чейинки пайгамбарыбызды Мухаммадул Амин, ишенимдүү бир Мухаммед деп аташкан. Жада калса сапарга чыкса буюмдарын аманат кылып таштап кеткен, ойго жеткен кыздарын да ишенип таштап кетишкен, ушу карап турчу деп. Ошондой ишенимдүү пайгамбарыбыз Мухаммадул Амин кийин эле келип пайгамбармын деп айтып келген учурда алар чочулаган кадимкидей. Жада калса Меккенин кара таш, бүгүн биз барганда салам берип өбүп аткан кара ташты коюу марасими өзгөчө бир ошол учурдагы уруулардын арасында бир талаш тартыш маселе болгондо, кайсыл уруу кара ташты баягы Каабаны реставрация кылып, ремонттогондон кийин кара ташты койсо, ошол уруу авторитет болгон. Ошондуктан баардыгы жарышкан экен, ошо мен коеюн депчи. Бирок пайгамбар бир жолкусунда ошентип кантип койсок экен, ким коюп берет, кандай чечим кабыл алат деп талаш тартышка түшкөндө, ушул Каабага ким биринчи кирсе ошол чечет деп айтканда, ошол учурда бүт уруунун баштары биригип турса, Каабанын ичине пайгамбарыбыз кирип келген. Жаш Мухаммед пайгамбарыбыз келгенде ошо ушундай бир суроо талаш болду. Эмне кылып чечип бересиң? Айтчы дегенде пайгамбарыбыз үстүндөгү кийимин чечип жерге салып туруп,
кара ташты колу менен, берекелүү кол менен алып коюп, андан кийин ар бир уру ошо кийиминин ар бир бурчуна кармасын деген, алар да кармап туруп алып келген учурда жана Каабанын бурчуна кое турган жерине келгенде пайгамбар өзүнүн колу менен барып кара ташты орнотуп койгон экен. Мына бул адилеттүүлүгү болгон да. Ошонун бардыгы атында жөн айтпастан амин деп атаган деп атпайбы? Меккенин абалында түшүнүү мүмкүн, мындайча ошол учурдагы мындайча урматтап келишкен кишилердин бир заматта эле эң чоң душманы болуп чыга келишинин себептерин түшүнбөй туруп Меккенин абалын даана түшүнүү мүмкүн эмес. Анда эмесе ошол абалды мындай чечмелесек, биринчиси пайгамбарыбыздын 6 атасы Кусай ибн Килаб хузаалыктардан өткөрүлүп алган Мекке башкаруусуна бир канча жаңылык киргизип, жашоонун Каабага негизделген жаңы эрежесин түптөгөн. Мекке шаарын дээрлик кайрадан тургузуп, Hazreti İbrahim пайгамбардан бери келаткан ажылык жана умра зыяраттарын кабыл алууну бекемдөө үчүн Каабанын айланасына урууларды ал күчүнө жараша отургузуп чыккан. Жаңы эрежеге боюнча согушка жарамдуу эркектерди көбүрөөк болгон уруулар Каабанын айланасында отурукташса, эркеги аз уруулар болсо андан нарагыраак өрөөндөргө жайгаштырылган экен да. Мындай жайгашуунун эң негизги себеби ажылык умра кылуу максатында сырттан келгендерге кем каршы жок кызмат көрсөтүү болгон. Демек, ушундан улам сикая деп айтабыз, кыяда деп айтабыз, рифада деп айтат, хижаба деп айтат, сидана, сифара, лива, уқаб, кубба, ашнаф, айсар, амуал, мухаджара, аинна, хукумат жана башка сыяктуу терминдер. Булар ар бири өзүнчө бир милдет болгон да. Мындай айтканда, кызмат секторлору болгон. Ар бир уруу жооптуу болгон экен дейт. Ошо милдет катарында берилген экен. Мисал үчүн сикая дегенде эмне десе, пайгамбарыбыздын абасы Аббас ибн Абдул-Муталиб Хашим уулдарынын өкүлү болуп, булар ажыларга замзам суусун таратуу милдетин аткарышкан. Мисал үчүн кыяда дегенде башчылык милдети Абу Жахилге берилген экен. Мисал үчүн Уккаб дегенде аталган тууну көтөрүү милдети дагы ошол урууга берилген экен. Мисал үчүн Науфал уулдарынын өкүлү Харис жана Амир меккелик байлардан каражат чогултуп, ажылык менен Меккеге келген кедей кембалдарга таратуу иши болгон рифада, жардам таратуу милдетин аткарган. Демек, ушул нерседен арылып калабыз деген коркуу менен, экономикалык байлыктарынан, башкаруу байлыгынан ажырап калабыз пайгамбарлыгын кабыл алсак деген коркуу сөзү менен меккелик арабтар пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын кабыл алган эмес. Экинчиси, ислам бутперестикке каршы болгондугу үчүн биз ташка, тоого сыйынбайлы, жаратуучу Алла Таалага сыйынайлы деген саясат болгондугу үчүн каршы болгон экен. Үчүнчүсү, ислам адамдарды тең көргөн экен. Уруу мындай айтканда болсун, бирок баарыбыз теңбиз Аллахтын алдында, таквалык менен гана улуу болот деп, уруу кул элөөчүлүк деген нерселерди, кул, кожоюн деген нерселер улуулук эмес дегендиги үчүн алар жактырган эмес. Ислам төртүнчүсү, өлгөндөн соң кайра тирилүү деген бар дегендиги үчүн ошол араб коомчулук кабыл алган эмес. Бешинчиси, уруу үстөмдүгү болбош керек деген. Уруу болсун, бирок жаман адаттарга каршы күрөшөйлү. Могул харам, могул адал, могул сооп, могул күнөө деген нерселерди киргизгендиги үчүн араб коомчулугу муну кабыл алган эмес. Ошондуктан пайгамбарыбыздын сахабаларына, Меккедеги мусулмандарга 3 жылдык бойкот жарыялашкан. 3 жылдык бойкот жарыялаганда кадимкидей экономикалык бир бүгүнкү күндөгү карантин абалындагыдай көчөгө чыга албайсың деген. Ал убакта көчөгө чыкса деле адамдар эч бир соода саттык мамиле кылган эмес, экономикалык мамилелер эч бир мамилени токтотушкан. Бүт бардыгы токтоп, бардыгы каршы болгон. Демек, мына ошол оор кезеңде пайгамбарыбыз келип, оор кезеңде сахабалар абдан кыйналган абалда эмне кызмат кылышкан, ибадаттарын орундатышкан. Мындай айтканда, бул эмеден албетте дагы бир нерсе бар. Пайгамбар ошол абалында биринчи көчүүгө аргасыз болгон, себеби кыйналып кеткен. Ошол учурда кысым болгон, физикалык жактан дагы урсокко, токмоктогонго чейин барышкан. Ошондой мусулман болгондугу үчүн гана карым катнаш таптакыр жок үзгөндө кыйналган сахабаларды пайгамбарыбыз ошол биринчи Эфиопияга, Хабашистан деп айтабыз, хижрат кылдырганга, көч деп айтабыз, уруксат берген. Ал жака биринчи көчтө 615-жылы Хабашистанга, Эфиопияга 12 эркек, 4 аял болуп көчүп кетишкен. Бул кербен 3 айдан кийин кайра келген, бирок ошол жердеги Хабашистандын, Эфиопиянын христиан падышасы Нажаши, кийин мусулман болгон, кабыл алып,
өз карамагына коргоосуна алган экен. 619-жылы пайгамбарыбыздын жашоосунда кайгы жылы деп айтылат. Өзүнүн дайыма коргоп келген абасы Абу Талип бул дүйнө менен кош айтышат. Жана эң сүйүктүү жары Хадиче энебиз, балдардын энеси, дайыма жанында турган Хадиче энебиз кош айтышат. Бул дүйнө менен абдан эки чоң бир жакын инсандарынан ажыраган пайгамбарыбызга абдан оор бир заман келет, кезең. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушунчалык эме кылса дагы чөгүп кетпестен жаратканга дуа кылып, ибадат кылып тура берет. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы Алла Таалам бир белек катарында Исра жана Мираж окуясы деп Мираж окуясын берет. Мираж окуясы деген Исра деген түнкү сапар, Мираж деген асманга көтөрүлүү. Ошол Исра түнкү сапарда асманга көтөрүлүп, Меккеден Палестинага барып, ал жерде бүт пайгамбарлардын алдында Акса мечитинде имамдыкка өтүп, андан кийин 7 кабат асманга чейин көтөрүлүп, ар бир катмарында пайгамбарлар менен дагы баарлашып, андан кийин Жебраил периштенин коштоосунда биргеликте 7 кабат асмандан да жогору чыкканда Жебраил периште мен мындан ары чыга албаймын, чыксам мен күйүп кетем, ээрип калам. Андан көрө сен өзүң улант деп, андан ары өз жалгыз улантып, жараткан Алла Таала менен ортосунда бир перде гана болду дейт. Сүйлөшүп, көрүшүп, сүйлөшүп келген. Буйруктарды алган, намаз парз болгондору. Жана ошондой эле Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары түшүрүлгөн. Ошол өзүнчө окуя албетте берилгендиги айтылат дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы 619-жылы Акаба деген жерде ага чейин Мединага өзүнүн сахабасы Мусаб ибн Умерди жиберип, Мединадан ошол мусулман ислам динин чакырып кел деп жиберет. Чакырып ал дагы Акаба деген жерде биринчи антташуу болот, пайгамбарыбызга келип, мусулман экендигин кабыл алып, мединалык бир канча 6 киши мусулман экендигин кабыл алып келишет. Акаба антташуусунун артынан дагы ошол эле жылы мединалыктар пайгамбарыбызды бул чакыруусу болчу. Келиңиз эми, пайгамбарыбыз келиңиз, бул жака мусулмандар менен көчүп келиңиздер, бизде аманчылыкта болосуздар деген бир ишарат белги болчу. 622-жылы 75 киши менен Мединанын мусулмандары келип пайгамбарыбызга антташып келет. Бият деп айтабыз, антташып, өздөрүнүн мусулман экендигин жар салышып, андан кийин кайра кетишет. Пайгамбарыбыз да ошол жылы 622-жылы мусулмандарга Медина шаарына ыйык көч деп айтабыз, хижрат деп айтабыз, мухажир болуу мүмкүнчүлүгүн, бактысын бергенге уруксат берет дагы. Ошо биринчи көчтө мусулмандар, Меккенин баардык мусулмандары Мединага көчүп кетишет. Ошол пайгамбарыбыз да кийин артынан өзүнүн досу Абу Бакыр Сыддык досу менен кийин түн жамынып пайгамбарыбыздын да өмүрүнө коркунучтуу болуп, бүт уруулардын башчылары биригип пайгамбарыбызга кол салып, өлтүрөбүз деп үйүнө келген учурда пайгамбарыбызга билдирилет дагы Алла Таала тарабынан. Андан кийин ошол түнү түн жамынып пайгамбарыбыз дагы 500 километр алыста Медина шаарына көчүп кетет. Бул Медина шаарына баргандан кийин ошол жерде бир чети Медина коомчулук түзүлүп, ал жердеги жашап аткан еврейлер бар болчу, мусулман эместер бар болчу. Алар менен биргеликте жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду дагы. Аларга дагы ошол Мединада Медина коомчулугу, ислам мамлекети түзүлүп, ал жерде жашап калды пайгамбарыбыз дагы. Бул жерден бүгүнкү сабагыбызды мына ушул нерсе менен, Мединадагы нерсе менен токтоп турабыз. Азыр айтып бүтөбүз. Медина келишими боюнча пайгамбарыбыз барганда мединалыктардын мусулман эместерине дагы ислам динин кабыл алуу сунушун сунуштайт. Кабыл албайбыз деген учурда дагы тим койгон, эч кандай согуш, жанагындай бир кыйноо деген нерселерди кылган эмес, андай нерсе болгон эмес. Мына тарыхта турат. Биринчиси келишим түзөйлү анда деген. Макул, биз менен биргеликте Медина коомчулугунда жашагыла, биз силерди коргойлу, карамагыбызга алайлы, ишенимде эркин болосуңар, христиан болсоңор христиан эмесин, чиркөөңөр иштей берет, иудаизм эмесинде болсо Муса пайгамбардын эмесинде болсоңор өзүңөрдү кийине бересиңер, тийбейбиз. Бир экинчиси ички маселелерде сөз түрдө менен кеңешип иш кылайлы дейт, Мединанын эмесинде дейт пайгамбарыбыз. Ал эми сырттан душман келе турган болсо биргеликте коргойбуз дейт. Алар да макул болушат бул келишимге. Андан кийин ошентип бир канча жолу аракет кылса да, бирок алар кыянатчылык кылат. Бирок ошого да карабастан пайгамбарыбыз келишимди бекем кармаган. Хижрат жана ошондой эле Медина келишими аркылуу ислам мамлекетинин фундаменти түптөлгөндүгү айтылат. Ошондуктан Мединага келгенден соң тынчтык болдубу десеңиздер, жок.
тынчтык болгон жок. Келгенден кийин албетте абдан жакшы болду. Биринчи мечит жер шарында курулду. Мечитти пайгамбарыбыз өзү колу менен, берекелүү колу менен курду. Меккеликтер менен мединалыктарды бир тууган кылды. Ал эмес мединалыкта эки чоң урууну бир тууган кылып, шунчалык деңгээлде алтын доор, бактылуу доордун мындайча фундаментин негиздешти. Мыкты сахабалар, ушул жерден жаш сахабалар чыкты. Дүйнөгө ислам динин таратуу үчүн аракет кылышкан. Мына ошол кийинки сабакта буюрса, урматтуу агайын туугандар, Мединада келгенден кийин чындыгында кыйын кезең болду. Меккеликтер жөн жаткан жок, сөзсүз түрдө кол салды. Алар дагы бир канча жолу келип согуш эмесин кылды, аракетин кылды. Бадыр согуш жөнүндө кеп кылабыз кийинки сабакта. Ухуд деги эле пайгамбарыбыздын учурундагы согуштар жөнүндө кеп кылайлы. Согуштун артында болгон нерселер, чындыгы фактылар боюнча. Андан кийин кийинки сабакта 4 халифага өтүп кетебиз иншалла. Ошентип бүгүнкү биздин ислам тарыхы сабагыбыз ушуну менен жыйынтыктайт, урматтуу агайын туугандар. Мен баарыңыздарды жеке өзүмдүн баракчама катталып, Инстаграмдагы жана ошондой эле уюштуруп жаткан Адел Пашатов фондуна терең ырахмат билдирем. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат биздин чындыгында илим жолунда жүргөн инсандарга. Бул дагы болсо тарыхын билбеген эл, ошондой эле бул келечекке карай умтулуусу абдан кыйын. Тарыхын билбеген үммөт дагы өзүбүздүн ислам тарыхыбызды толук билбей туруп, бүгүн сахабаларды жеңил санагандар бар. Эми алар деле мындай бизде адамда дегендер бар. Деги эле сахабалардан бизге чейинки ортодогу 12 кылымдык тарыхты да унутуп койгон, таптап кабардар болбогон инсандар бүгүн ислам динин толук түшүнө албастан радикалдуулукка, чектен чыккандыкка барып аткандын баардыгы ошол тарыхты жакшы билбегенден болуп жатат. Антан келиңиздер биргелде тарых үйрөнөлү. Алла субханаху тааля да пайгамбарыбыз да буга абдан өзү пайгамбардын сүннөтү, пайгамбарыбыз өзүнүн тарыхын абдан жакшы билген. Ибрахим алейхисаламга чейинки бүт санжырасын айтып берген. Жана ошондой эле Курандын өзүндө тарых бул. Курандын өзүн окусаңыздар укмуш керемет тарых. Мисалы үчүн Бакара сүрөсү эмне үчүн Бакара деп аталып калган? Эмне үчүн уй деп айтабыз, мындай айтканда, Муса пайгамбардын тарыхы, пайгамбарлардын тарыхы, Адам алейхисаламдан баштап пайгамбарга чейинки тарыхтын баардыгы ошонун ичинде камтылган. Ошондон Куран бир эле тарых эмес, Куранда тарых дагы бар, Куранда социология дагы бар, Куранда психология дагы бар, Курандын ичинде илим дагы бар, Курандын ичинде деги эле ибадат, руханий жан дүйнө, деги эле адамдын жашоосуна керек болгон бүт баар нерсе болгондуктан мына ушул тарыхты да Курандан алып атабыз. Антан жалпыңыздар дагы бир жолу Алла таалам ыраазы болсун. Сабыр кылып көрүп угуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Жана ошол кийинки сабакта дагы жүз көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман болуңуздар. Иншалла мен сиздерди дагы иншалла ошол Рамазан айында көп жакшы иштерди кылып, сооптуу иштерди кылып, себепкер болушуңуздарды чакырып кетебиз. Үйдө олтуруп деле абдан көп сооп иш кылса болот экен, Куран окусак болот экен, хатым кылсак болот экен, тарых үйрөнсөк болот экен, ибадат кылайлы көбүрөөк, жана ошондой эле үйдө олтуруп жардам берсек болот экен, которуу жолу менен болот, кээде тамак аш кылып туруп кошунаңыздарга таратыңыздар. Деги эле пайгамбарыбыздын жашоо турмушунда китепте, тарыхта кандай келген болсо, ошондой мүмкүн болушунча, мисалы үчүн аракет кылып жашасак эле, биз бүгүн коомдо, дүйнөдө эң мыкты элдерден, эң мыкты коомдордон болобуз иншалла. Албетте биз эгерде буга ишенсек. Андыктан Алла таалам ийгилик, Алла тааладан аманчылык сиздерге, жана ошондой эле аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.